Assalamu alaikum hurmatly Moskvadan mekendештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва туугандар. Бүгүн 5 апрель. Жума. Жума маарек туугандар. Бүгүн күндөрдүн эң улуу күндөрү жума, түндөрдүн эң улуу султаны Кадыр түн кечеси тосулат бүгүн. Негизи эле бүгүн бая мечитте сиздерге айта кеттим. Кадыр түн кечеси бардык мечиттерде буюрса ачык болот мечиттер, ошол жерде тосса болот. Негизи кандай намаздар окулат, кайсы маалда окулат деген суроолорго жооп бере кетели. Кадыр түн өзү шам намазы менен башталат. Шам намазынын алдынан азан айтылгандан кийин ооз ачылат, андан кийин намаз окулат. Ошону менен Кадыр түн өзү негизи башталат. Бирок негизги намаздар куфтан намаздан кийин окулат. Куфтан намазыны окуйбуз, андан кийин тарабы намазы окулат, куфтандан кийин витр намазы окулат. Витр намаздан кийин көбүнчө мисалы борбордук мечитте истигфар намазы окулат. Истигфар намазына кошулуп ошол жерде эле жүрсөңүздөр, эгерде дабы тура турган болсоңуздар таң аткы чейин каза намаздарды окуса болот, Куран окуса болот, дуа кылса болот, зикир кылса болот. Колдон келишинче ошол түндө ибадат менен өткөргөн өтө жакшы. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул түн 1000 айга барабар түн, жылга бөлгөндө 83 жыл 4 айга барабар. Андыктан ушул шансты колдон чыгарбаңыздар туугандар. Анан айт намазы боюнча орозо айт 10 апрелде болот буюрса, 9 апрелде ооз ачылгандан кийин таравих намазы окулбайт. Таравих намазынын акыркы күнү 8 апрель. 9 апрель орозо бүтөт, 10 апрель айт намазы окулат, орозо айт майрамы болот. Айт намазы Москванын бардык мечиттеринде окулат туугандар. Мечиттер ачык болот. Таңкы саат 7-де айт намазы башталат. Борбордук мечитте айт намазы 7-де башталат. Бирок ошол эле учурда баягы официальная часть, расмий бөлүмү айтылып 7:30-8-дерге барып намаз окулат. Негизи бирок 7-ге келиңиздер. Анан өзгөчө айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө метролордун кезектер көбөйүшүнү эске алыңыздар туугандар. Адам өтө көп болот, айт намазына келгендер өтө көп болот, ошондуктан сөзсүз түрдө метронун билеттерин дагы проезди эртерээк толтуруп, туда-обратно билет ала турган болсоңуз, эки жака туда-обратно алып алыңыздар. Себеби кассалар очередь болот, адамдар тыгын болот, ошондуктан ошону эске алыңыздар. Анан эгерде борбордук мечитке келе турган болсоңуздар, ошонун айланасындагы баягы эле Достоевская метро, Рижская метро, Трубная метро, Сухаревская метро, ошол метролор адам азыраак болот, ошол жака барып ошол жактан кайра кайтканга аракет кылыңыздар. Көпчүлүк биздин мекендеште сурадыңыздар, мына айт намазы окулат, ушул маалыматты сөзсүз жеткизиңиздер, бөлүшүп коюңуздар тууган уруктар, группалар менен. Өтөн жерде аман болуңуздар, туткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Сиздерди бүгүн түнү мечиттерде күтөбүз туугандар. Аман болуңуздар. Москвадагы мекендештер, кирди-чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.